Урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, биз өткөн чыгарылышта Маматкадыр Аксакал менен шайтандарды жөнүндө жана молдолор менен көз ачыктар жөнүндө, алардын бири-бирине каршылыгы жөнүндө маектешкен элек. Анан сурангандар көп болуп кетти. Ушул Аксакал дайыма чыгып турсун дегендиктен биз Аксакалды дагы бир жолу чакырдык каналыбызга. Кош келипсиз. Рахмат. Аксакал, эми биз ошо өткөндө баягы молдолор менен көз ачыктар эмне себептен бири-бирин жаман көрөт, ошол боюнча баарлаштык эле. Анан эми бул тууралуу ошол шайтандар кайсыл убакта көз ачыктар менен кызматташат, адамдар эмне себептен жаман жолдорго барып атат, ошол тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Шайтандын инсандарды адаштырып, туура эмес жолго, тозоктун жолуна салып аткандыгынын эң негизги башталышы шайтанды Алла Таала тозокко өкүм кылгандан башталат. Ошол убакта шайтан Аллага кайрылып, мен өтө көп убакыт ааламдын курулушуна иштеп эмгек сиңирдим эле. Менин ошол кызматымы эске ал. Мен 3 өтүнүч кылам, 3-өнү аткар дейт. Анан Алла Таала жоомарт да. Макул айт дейт, шартыңды дейт. Шайтан айтат, биринчиден кыяматка чейин өлбөйүн дейт. Экинчиден инсандардын кан тамыры менен жүрүүгө уруксат бер дейт. Төртүнчүдөн сага моюнсунбаган инсандарды адаштырып азгырууга уруксат бер дейт. Ошондо Алла Таала мейли уруксат деп уруксат берип коет. Канча болсо дагы азгыра бер, мен инсандарга көп сабаптарды жазып коямын. Ошону менен инсандардын мен тараптагы инсандардын бейишке киришине сабаптары көбөйүп калат деп анан уруксат берип койгон да. Ошондон кийин шайтан инсандар менен бирге жүрүп, инсандарды азгырууга бүт аракетин жумшайт. Ал үчүн жин шайтандарды пайдаланат. Жиндердин ичинен дагы шайтан кызмат кылгандар бар деп айттым эле го. Ошолорду пайдаланат инсандарды адаштырыш үчүн. Ошол жин шайтандар инсандар аркылуу инсандардын көңүлүнө ал шайтан мынауну аткар, тигин аткар деп көңүлүнө салат, жүрөгүнө. Анан ал адам аткарып коет. Бул жерде жин шайтанга караганда инсандардан чыккан шайтандар өтө коркунучтуу. Инс жинстен сакта деп илгертен бери ата-бабаларыбыз азыр деле айтып жүрүшөт го. Эгда инс жинстардан сакта деп. Инс деген бул инсандар. Жинс деген бул жиндер. Ошо шайтан жолундагы инсандардан сакта, шайтан жолундагы жиндерден сакта деген сөз болуп эсептелет. Шайтан жолундагы инсандар кимдер болот булар? Ошо шайтандын буйругун аткарган инсандар болуп эсептелет. Мисалы, булардын түрү көп, абдан түрү көп. Мисалы, мынабу уурулар, коррупционерлер, бирөөнүн акын жеп төлөбөй койгондор, вампирлер, көзү барлар, мунафыктар, ишитарлык, мына ушулар жана мындан башка да көп түрлөрү бар да. Мына ушулар өтө коркунучтуу адамдар болуп эсептелет. Дагы бир суроо. Жанагы азыркы тапта алкоголь ичимдиктерин ичкендер, же болбосо жанагы уурулук кылгандар, ошолор дагы баягы
шайтан кирип кеткен адамдар десек болобу же шайтанга жакын адамдар булар? Булар bu işlerde bir kızık nerse var da. Buna adamların içinde abdan jakşı gelecekte küstü insan olup çıkartan adamlar var da. Oşalarda jana çoğ şeytan cinlerge buyruk kılat. Ana jana özüne karaştı göz açıklarga buyruk kılat. Mınavul adamdı karmap, şunu yoldan çıkargıla. Bularga tibeyli var, bular özü dep, başkaları da aytıp koyat. Ana jana göz açıklar, ana jakşı adamların ortundan şulardı azgıruğa girişet. Oşanda ele jana cin şeytanlardağı şu azgıruğa girişet. Oşanı men azgırılıp ana kiçineden azazdan göngül açış için mınanda akıl tolelegi vakta. Allah Taala'nın toluk tanıyelegi vakta araktan içip koyuşat. Ana kumar oynap koyuşat. Jana başka şunda işleri jasap koyup ana oşoga kalıptanıp kalat. Azazdan jasagan sayın bir otolu oşol jolga süngüp girip kete öğretti. Oşenti oturup anan Uşu arak korlukka girip buna bombcu olup ketip atacak göv adamlar. Bular bolayın dep oylap aytacı. Bulardın yüreği murun taza bolgan. Eldi oylap jakşı zaman bolsa eken dep tilep жүрген adamlar şular. Uşular jana cin şeytanlar jana insanlardan çıkan şeytanlar arkalı azgırılıp oturup anan bular içip geçecek de. Bargan sayın anan kıcalatçılık başladı. Men tilegim jakşı bolsa, içimge jamanlık kılbasam, anan müşüm men bunday turmuşta bolup kaldım. Bargan sayın men jaman bolup ketip atam dep, nastrene olup, neme göngülü çöküp, anan göngülün köteriş için kayra dağarak içişke turu gelip, uşuntu oturup adam özünden özü bombcu olup ketedi de, buna gömünce buna bombcuların bardığı şunday. Anan eğer oşol adamlar içine cin şeytan girip de alarda darlasa bolobу, бирок андай жол менен болот да. Cin şeytanlardı Kur'an ayetlerinin, Kur'an sürelerinin küçü menen, kaside dualarının küçü menen şeytanlardı çıkarıp olat içindeki girip ketken şeytanlardı. Neme çoğ şeytan iblis aytkan go, men kan tamırı menen yüreğin insanın dep. Oşonda ele bu cinler de koşa girip ketip kan tamırı menen yürüp olat da. Oşantı anan büt densolukların buzat. Ötkende bir şunda interview vergen nuktum. En birinci adamlar oğurganda Vraçka gayrılış gerek. Abdan yol gayrılış bardık. Nemesini baskışların bası ötülüş gerek. Anan es bolboganda anan keyin moldalar gayrılıp ders aldırış gerek dep. Uşunu abdan tuğra mesajlık koydu. Sebebi en birinci adamın ruhu arkalı, dua arkalı, kayıp güçleri arkalı adamdı buza başlaydı. Anan al şeytanlar dua arkalı girilgen şeytanlar adamın denesini buza başlaydı. Oşonu menen anan organizmde denede jabırkoo başladı. İç aparatlarının kaysı yerine jaylanışkan olsa oşol yer buzula başlaydı. Anı Kur'an ayetleri menen, Kur'an süreleri menen, haside duaları menen, Cenab-ı cin şeytanları aydap, olmasa öldürüp, aydap çıkkandan keyin anan ordu yaralanıp kaldı da. Cenab-ı şeytanlar deneye girgenden keyin cin şeytanlar oşol yerge bir yerge oturup taşıp alıp durup oşol yerde bala çakalı olup önü ösüp oşol yerde tamırlaşıp ketedi. Oşol yerde özlerini mençik kılıp alat, jaşay turgan abdan sonun jay kılıp alat.
Anan janagı Allah'ın kudreti menen anan aydap çıkan vaqtda oşol jaralangan жерди kayra kalığına keltirүүгө oşondan vraçtардын darılары çoğ payda beredi. Oşunu abdan jakşı түшүнүш керек edi. Birinci Allah'ın kudretine, kayıp kudretine kayrılış gerek. Ondan keyin materialdık tarafın vraçlarga koyuş gerek. Дагы бир суроо, сиз жана жогоруда айта кеттиңиз, шайтан Кудайдан барып сураганда адамдарды азгыруу үчүн деп айттыңыз го. Эгер ошо убагында азгырык жолго түшүп, жаман ыплас иштерге аралашып жүргөн адам кийин ошо кайра оң жолго түшүп, ошо Кудайды таанып, түз жүрсө, баягы бейишке түшүү мүмкүнчүлүгү жогору болобу же барбы мүмкүнчүлүгү? Bul adamlar Cenab-ı dua menen, şeytanların tasiri menen, şeytan yolunda insanların tasiri menen azgırılıp burulup etken bolsa, oşal adamlardı Cenab-ı şeytanların tasirlerinden tazalagandan keyin bulardan akılın nurlana başlaydı. Büt denelerin nurlana başlaydı. Yüreği nurlana başlaydı. Oşol vaxtlarda Allah'ını tanı payda olur. Sebebi Allah'ını adam nur arqılı tanıydı da biz aytып жүрөбүz imandı köp. İmanın var mı, imanın yok mu, imanға ие var, imanın güçlü olsun dep aytabız adamlarga. Bu iman degen söz bu gönlü söz emas. Bu Allah'ın iman degen bul Allah'ını tanıy turgan nur bul. Misali men bir jerde oylansam, menin yüreğimden çıkan nur oşol jerge barat. Oşol jerge barıp durup, oşol nerse jönünde maga kabar bereti kayra. Oşol nur kayra gelip. Oşonda ele mana elektromagnetik tolkundar bolup atata. Rengen tolkunları, başka da artırdığı nurlar menen adamlar mına okumuştular teknikada, ilim izildirde köp faydalanıp atat go. Mına samolyot uçup ketip atkan bolsa nur arkılуу oşa görünbey ketip atan samolyotlardy baykap görüp alıp atacak go. Oşonda ele iman degen nur arkılуу Allah Taala'nı biz görөbüz da. Demek алардын мүмкүнчүлүгү бар. Oşantip anan janagı boңdor nurlangandan keyin Allah'ını tanıp Allah'ın yoluna düşüp ketedi. Allah Teala bularga geçirim berет oşol wagtda. Sebebi oşonday ahvalga janagı şeytandын tasiri bolup kalıp atpayбы? Bul adamın özü kalagan emes аны. Bирок şeytandын tasirini azgırılıp algandık üçün nurlangandan keyin Allah Teala geçirim berет bularga. Ha janagı şeytanlarga geçirim yok bolat. Анан дагы bir суроо бере кетейин, жанагы эч кандай дин жагынан билим албай, эч кандай мындай Кудайга да ишенбей, бирок жакшы жашап, жакшы түз жүрүп, эч кандай жаман иш кылбаган адамдар эмне болот? Бейишке кетеби же тозок болуп? Андай adamlar Allah'ın var ekeninin de işi yok. Yok ekenin de işi yok. Tolka men şu dünyaya jaraldım, yaşap, ötüşüm gerek, jirgaşım gerek. Biröge jamandı kılbasam dağı, öz emgegim bilen yaşap ötüşüm gerek. Dep oylanat da. Bu özüne özü şunda jiyinti çıgarat. Birok ahirette, narkı dünyada tozok degen, beyiş degen var da iki taraf. Mana. Oşanda bu adam kaçıncısına tanıdık bolacak mı? Allah'ın tanıvasa, Allah'ın oylap koyvasa, Allah Teala şunçalı akıl es berip, şunçalı bardı kırışkılardı berip atsa, şunu jep, yaşap atıp Allah Teala'nı tanıvasa, ana bunlar beşike girmeydi da.
Allah'ını tanıgan adam, Allah'a kulluk kılgan adam. Ya Allah beni kurt kılıp yaratmadın, eşek kılıp yaratmadın, it kılıp yaratmadın. Meni şunda jorku derecede ansezimde adam kılıp yarattın dep Allah'a kulluk kılış gerek de. Anday kılbagan adam Allah'ını sıylabagandıktan tozokko ketip kaladi. Ошол жаман жолдо жүргөн шайтандар менен кызматташкан адамдардын баягындай Кудайдын каарына калып дейбизби, же эмне дейбиз? Укум тукумуна чейин өтүп кетпейби? Бул өтүп кетет. Шайтандын таасири менен жин шайтандардын негизги чоң шайтандардын таасири менен мунун денесинде өзгөрүү пайда болуп калат да. Ошол жактын энергиясы сиңип, ошол энергия менен жашап калат. Ошол энергия менен жашап калгандан кийин бул ахиретте тозокко кете турган болуп калат. Бул нерсе өтө оор маселе бул. Себеби ал өз эрки менен ошондой кылып атат да. Бирөө аркылуу эмес, өз эрки менен ошо шайтан жагына. Балдарында күнөө жок да, балдары андай кылганын билбейсиз. Анан ал нерсе шайтандын нуру менен, жин шайтандардын нуру менен таасирленип калган дененин ар бир клеткасы, ар бир атомдору, электрон протондорунан менен бери ошол нур менен нурланып калат да. Сперма ошо денеден жаралат да. Денеден чогулуп келип туруп, сперма жаралган убакта, урук жаралган убакта ошол тез нурлар кошо аралашып кетет да. Анан үйлөнгөндөн кийин ал нерсе сперма энесинин ичине кирип, анан ошол жерден жетилип чыккандан кийин ошол терс таасир туулган балада бар болуп калат да. Өзүнөн өзү жок болуп кетпейт да. Ошол тукумгуучулук ушул жерден башталып калат да. Кыргызда мындай жакшыбы же жаманбы кандай дейбиз? Мындай түшүнүктөр бар баягы. Бата дейбизби, балким бата алуу аркылуу ал ошо укум тукумундан эмесин жоготобу же эмне кылат, элден мындай соопчулук иштерди көбүрөөк жасап. Бул жерде эки түрдүү бата алгандар бар да. Бата тескери бата, ак бата. Тескери бата, таза бата деп коелук. Анан тескери бата деп коелук. Тескери бата алгандар жанагы жаман ниет менен берилген нур бүткүл денесин ээлеп калгандан кийин жанагы адамдын уруктугу кошон ошол туура эмес нурга неме болуп калат да, бурганып калат да. Жакшы бата алгандарда, жакшы бата алган болсо, бул жакшы батанын ичинде Алла Тааланын нуру бар. Ошон үчүн жакшы деп дуа кылган болсо, ошол жакшылык нур дагы жанагы урук тукумга өтүп кетет ата менен энеден. Ошону менен урук тукум жаңыдан пайда болгон небире, чебире, балдары бардыгы ошолордун денесинде, ошолордун наң сезим пайда болгон наң сезимдеринде, турпатында ошол нурлардан үлүш бар болуп калат дагы, ошол нурду анан бала чакалары, небирелери өнүктүрө баштайт. Ушуну менен жана жакшы дуанын таасири акыры жакшылыкка алып барат деген сөз ушул жерде аткарылат. Жанагы каргыш, алкоо дегендерчи, ушул тууралуу да токтоло кетсеңиз. Каргыш дагы ушу жамандуу болардан да. Мисалы бир адам экинчи адамга ошо экинчи адамдын
жаман жоруктар үчүн каргыш кылып таштаган болсо, ал нерсе дагы ошо денеге барып калыптанат, ауранын ичине кирип, дененин ичине кирип калыптанат дагы, анан ал уруктукмай өтүп кетет каргыш дагы. Ушул жин шайтандар деп айтып кеттиңиз, ушул элдин баарын бузуп, азгырып, түз жолдо жүргөн адамдарды туура эмес жолго багыттап жүргөн болсо, ага Кудай тарабынан жаза барбы? Жазаланабы? Бул жерде мындай жанагы иблис бул бүткүл аламга таасирин, жаман таасирин берип, бүткүл инсандардын адам атадан баштап кыяматка чейинки инсандардын бардыгына зыянын тийгизгендиги үчүн бул түбөлүк тозокко кетет. Түбөлүк тозокко кетет. Бул бир. Анан Алла жок деген инсан бул да түбөлүк тозокко кетет. Ушул экөөнөн башкага кандайдыр бир өздөрүнүн кылган иштерине ылайыктуу мөөнөт берилип, ошол мөөнөттүн ичинде, ошол мөөнөт аткарылганда Алла ыраазы болгон убакта бешке чыгып калышы мүмкүн. Чыкканда дагы тозоктун печаты маңдайына басылып туруп, андан кийин бешке чыгат. Булар. Ошо тозоктун печаты маңдайына басылгандары бейиште эмне эркин жүрө албайбы кандай? Эркин жүрөт, бирок ошо печат менен жүрөт. Баягы кээ бир өлкөлөрдө бул ууру деп маңдайына жазып койгондой болуп, элге уят болуп жүрүп, ошондой сыяктуу. Ошондой болот, ошондой болот. Анан бу жерде жана маңдайга жазган деген тагдыр маңдайыма жазылып калыптыр деген да туура эмес. Алла Таала эч качан маңдайга жазбайт. Эгер Алла Таала маңдайга жаза турган болсо, анда Алланын кудурети, Алланын аллалыгына шек кетип калат. Демек анда ар бир адам өзүнүн тагдырына өзү жол салат экен да? Өзү жол салат. Өзгөрө турган тагдыры бар, өзгөрбөй турган тагдыры бар. Бу инсандардын өздөрүн жасагандары бул өзгөрө турган тагдырлар. Бул инсандардын өзүнүн жасаган тагдырлары бул нафистин таасири менен келип чыгат. Шайтандардын таасири менен, жин шайтандардын таасири менен келип чыгат. Шайтан инсанга түздөн түз мунаны кыл, ананы кыл деп көргөзмө бербейт. Жүрөккө гана неме салып коет мындай. Көңүлүнө шек салып коет. Мындай кылсаң болот. Тегиндей кылсаң болот. Мындай болуп кетесиң, эң жакшы болуп кетесиң деп эле ушундай бир оюн бузуп коет экен. Оюн бузуп коет. Оюн бузуп коет. Анан аны инсандар ашыгы менен аткарып берет да. Кийин суракта шайтан ошол жерде кутулуп кетишке аракет кылат. Мен көңүлүнө салып койсом эле бул аткарып берди дейт. Ошентип кутулуп кетүүгө аракет кылат. Жанагы өзүнүн үй бүлөсү, келинчеги бар туруп, анан да мындай башка бойдок кыздарга мындай көз артып, нафсисин бузган адамдарды кандай тагдыр күтөт? Бул жерде нике чоң рол ойнойт да. Никелешип алып жашаса, буга уруксат. Никесиз жыныстык катнаш кылган бул туура эмес болот. Себеби никесиз андай кылганда бу Алланын законунан, Алланын шариятынан чыгып кетип, Алланы тоготпогондукка барып калат. Ошондуктан бул күнөө болуп эсептелет бул. Жанагы күнөөсү көп адамдар, ушул адамдарды азыр мисалы кандай жол менен дарыланууну, же болбосо кандай жол менен жүрөгүн нурлантууну сунуштайт элеңиз? Курандын нурун киргизиш керек. Бир гана жол бар. Kur'an'ın nurun girgisi gerek. Kur'an'ın nuru bu Allah Teala'nın nuru. Kur'an'ın nuru bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin nuru.
Kur'an'ın nuru bu adam atadan başlap gerekten bütün atalarına teyişli olan nurlar olur septeledi. Жанагы içine жин кирип кетти деп коюшат го кыргызчылыкта жин кирип кетти деп. Анан кээбирки ушундай табып көз ачык молдолор айтпаса жиндин ар кандай формасы болот, түрү болот депчи. Бирөө мындай башка көзүнө башкача болуп көрүнөт, бирөөнүкүнө башкача көрүнөт. Ошол чынбы? Чындыкка дал келеби? Ошондой жиндердин түрү абдан көп. Kafir cinler var, Müslüman cinler var, Hristiyan cinler var, Budda cinler var, Şaman cinler var. Abdan bunun türü köp. Oşonda öyle bunun kelbetinde de oşonday. Artı ayrı gevrileri it kokşuğunları bolat, gevrileri bir başkaça hayvanların formasında bolat, krokodil formasında bolat, şey gelip yılan formasında bolat, artı bolat da bular. Deneye girgende bular ottan jaralgan, ottun nurundan jaralgandıktan bular denege oңойлуу girip ketebilet. Eğer de oşal adam öz oşağa ılayıklı olsa, jindin jenesine girip ketişine ılayıklı olup olgan olsa, buzulgan olsa, jamanlıklardı köp jasagan olsa, anı darı öyle denesine girip, oşal adamın içine girip alıp durup, bala çakalı olup, öğünü ösüp dürküre, oşal adamdı denesin özünü men çıkılıp alığa abdan kızıklar da neme, jinderi, jin şeytanları. Sebebi al adam jegen tamağından içine girip alıp, yaşayt, jeyt, bala çakasın, bağat, uşuntu göveye veretti. Jana mınavu nemede vraçlar aytıp koyat ko. Sağa mınan da vitamin yetişpeyt eken, oşan için mına uşul ormenen orup otasın. Sağa bu vitamin yetişpeyt eken, oşul için unday ormenen orup otasın dep anıkta koyat ko. Birok janağı adam normal niyeyle bardık vitaminleri var tamaktardı jebele жүрген adamlar. Bu yerde janağı jin adamın içine girip algandan keyin oşal su vitaminin menen tamaktan atılganda jin girip algan bolsa, oşa su vitamin kan arkılуу geletken vitaminlerin atomların jey berет de oşan menен tiricilik kıla berет. Oşan janağı vitaminler özünün belgili ordularına jetpey kalat. Oşanda oğru payda bolat anan. Жин шайтандарды көзгө көрүнөт дедиңиз, ал кандай адамдарга көрүнөт? Бардык эле адамдарга көрүнөбү же мындай иргелип анан мындай же мындай касиети бар адамдарга эле көрүнөбү? Бул нерсе ошо Алла Таала кандайдыр бир ошону көрө турган керемет берип койгон болсо, ошондо ошол адамдар көрүнөт. Мына олияларга, пайгамбарларга, Алла жолундагы göz açıklar oliyalardan katarına giret. Kiçinekey oliyalar olur. Oliyaların da dereceleri var. Kiçineden başlayıp abdan çoğunluğu peygamberga çeyinki. Küçük derecesi çoğun oliyalar var. Oşa en kiçini oşalarga görünüyor. Başka adamlara görünmeyt köp. Adam bala tuğulganda göz açık tuğulat özü. Tuğulganda. Tuğulganda da iyileyt ko. İyilegeni oşa manda bir cin şeytanlardan orasının cin şeytanlarga tolgon şu cerbetine gelgendigi görünüp oşonunla korkup iyileyt. Oşol vaktlarda janağı atası je enesi biröөнүн akın menen akın jep anan balaga yemizip koysa biröөнүn akı menen janağı balanın görүүчүлүк kasiyeti jogolup keteti, jabılıp kalat. Je bolbosa atene jaman işti kılıp durup anan oşonun tapkan payda menen bağ koygon bolsa oşol menen dagı janağı balanın görүүчүlүk sapatları jabılıp kalat. Bu yerde aram tamak, aram okat menen halal okattın
çoğun ayırmaçılığı var da insanın jaralışında, balanın tüyüldüğünün jaralışında. Buna uğurlar, korrupsiyonlar bardığı bireylerden emgekleri menen yaşap atmayı. Oşonu menen baldarın bağı atmayı. İlgeri aksakaldar aytıp koysalar men yaşu bağımda. Aramı dep degan söz var ile. Ya bu aramı, bu aram oqattan pay tuğulgan baldar. Bunun geleceğinde bu elge жақшылық kılıp aytılganlar bolat. Degen dep aytışkele. Men değil oşol adamlardı baykap jursam, çinele oşol atenesi aram tamaktar menen biröөнүн akı menen bakkandar akırı barıp ele şu biröөнүn akın jeyturgan bolup şu jaman münözdörge ие bolup kalganын men köp gördüm da. Men ömür boyu şu bayko жүргүзүп келейtem, bari jokta. Ошол жин шайтан боюнча дагы айта кетсеңиз, ошол жин шайтанды изилдегенде мындай жаңы термин табыш болуптур өздөрүнө. Жинологпуз дегенчи, жинолог деген сөз болуп туурабы? Жинологпуз деп. Жин шайтан менен иштешкен чыгаргандарды жинологпуз деп айтышат экен өздөрүнө. Ошол туурабы дейм. Жинору? Ооба, жана филолог деген сыяктуу жинолог дешип өздөрүнө ошондой. Жинолог. Ошо жиндерди изилдегендер бар. Мына мен деле изилдегенмин жиндерди. Биротора аны неме кылып өзүмө профессия кылып алган эмесмин. Каалаган убагымда бирөөлөрдү окуган убактарда ошо жиндердин кылган иштерин изилдеп, кандай жин, кандай жол менен инсанды бузушун мен изилдеп жүрөм. Ошону жинолог dese болот муну. Бирок мен биротора ошол тараптан адистик алыш үчүн киргеним жок. Ошол каргышты жандырып, же болбосо тескери жана дуа баталарды дагы жандырасыз да сиз, жиндерди чыгарып. Ошол боюнча сизге эми элдер кайрылса кайсыл дарек боюнча, кайсыл телефон номер боюнча кайрылыш керек? 0500 07 08 49. Ар дайым WhatsApp дагы бар, WhatsApp менен эле. WhatsApp ушунда. Анан дагы мындай бир ушундай азыркы убакта байкап атам. Өздөрү чет өлкөдө болушуп, анан кийин менин жолумду ачып коюңузчу, мага дем салып коюңузчу, кыйналып атам, ооруп атам дегендер болот. Ошол мындай аралык аркылуу дем салса болобу? Болот, аралык аркылуу дем салса болот. Мисалы, ошо бир адам жакын жерде туруп, өзү келбестен туруп, мени мүмкүнчүлүгү болсо да келбей эле мени окуп коюңуз дей турган болсо, ага жакшы таасир тийбей калат. Себеби Алланын кудуретин, Алланын берген илимин, Куранын илимин мына таваттык кылып, көңүл коштук менен жеңил жол менен пайдаланып, жакшы болуп кетүүнү ойлойт да. Gelişke mümkünçülüğü çok olsa, ошол адам Amerika'da, Afrika'da, olmasa океан tüyünde подводный лодкада, olmasa kosmosta uçup жүрүп ооруп калган болса, звонить этип койсо, ошондо ошону окуса, окур замат таасир этет. Себеби Алла Таала үчүн убакыт nölge var. Allah Teala için aralıkta nölge var. Sebebi Allah'ın kudreti uşunday. Kur'an'ın içi tolgan Allah'ın kudreti olganduktan Kur'an'daki sürelerde okup devam urganda oşol moment Allah'ın kudreti жетет. Дагы мындай да суроо бар да, жана подводный лодка же болбосо космостон эле байланышты. Ал жакта антенна тартпайт да. Тамашалуу суроо берген сизге. Туура суроо бердиң. Ошондо баягы сиз айтасыз, бар мындай жараткан эми ошондо да адамдардын аны сезимине баягы акыл салып, ошол жака антенна тарта тургандай кылып атайын, буюрса алдында. Мына 18.000 алам деп коет, бу чексиздик да алам. Биздин акылыбыз жетпейт. Себеби биз жаратылганбыз. Ошондуктан жаратылган
nersenin yaratkanга akılı jetpeydi da. Yaratkanга bizim akılımız jetpeydi. Yaratkandın akılı özü yaratkanga jetip duradi. Mına kosmos alam bütün varlığı Allah'ın mençigi olup eseplenedi da. Oşonduktan alam tolgan Allah'ın nuru olup eseplenedi. Alam tolgan Allah'ın ilmi olup eseplenedi. Mına ilim dep koyabızga, ilim bu nur. Nur arkılı Allah Teala alamda jasap öz kudreti menen bardığına yaşa verip atadi. Oşonduktan bu kosmosta janağı galaktika, ondan keyin daha bir galaktika, uşunda cheksiz köp galaktikalar var dep atadi go. Bardığına bir vaqtda jetet oşa. Dua. Daha bir soru siz жаңа тура сөз айтып кеттиңиз бе? Мен да ошондой деп ойлойм да. Кээбиктер айтып калат, мен ыр жараттым, мен бир оон жараттым депчи. Ушул сөздү мындай күнүмдүк термин катары колдонгонуз туура элеби күнүмдүк жашообузда? Ыр жараттым деп айтса болот. Бирок ошо ыр жараттым деп аткан убакта bu Allah'ını gönlünü çıkarıp aytırıp керек da. Sebebi Allah'ın kudreti arkalı bolup atpay bu. Özü de Allah'ın kudreti arkalı jaralgan, Allah'ın kudreti arkalı süylep atat, Allah'ın kudreti arkalı miyesi akıllı işlep atat. Demek oşa Allah'ını gönlünü çıkarıp aytırıp men şuga sebepçi oldum, men çıkardım dep aytsa bolat oşona. Buga ruhsat. Anan dağı bir nerse var. Bu yerde akıldın yaratılışı boyunca bir tavuşmaktı nerseler var. Bunu keyinki de aytıp berişi mümkün. Kantip Allah Teala akıl payda bola turganday mekanizmini ornatıp koygan miyenin içine. Bu boyunca keyin de aytıp berişi mümkün. Ana mına ol yerde dağı mına korrupsiyonlar dep aytıp kettim go. Uşul kalıp kaldı uşul seçmelenbey. Uşul korrupsionerler деле ушул жин шайтан менен иштешкендер да. Uşul jin şeytanlar menен ileşkenler. Misali bir adam Allah Teala emrini geçirmeydi. Allah Teala Allah yok degendi geçirmeydi. Ondan keyin büröөнүн akın jegendi geçirmeydi. Hiç kaçan bunlar tüvelüktü getet. Büröөнүн akın jegenler kutulbay turgan bolsa. Tüvelüktü tozakka buyurup getet. Bu korrupsionerler misali bir adam büröөнүn akın jep koysa kança jegendiği tuuralı ahirette surakta oşol yerde narkı dünyada tölep ere turgan hiç narsa yok, akça yok. Oşon için uğrunun savaplarını alıp eret Allah Teala berkiye. Eğer uğrunun savabı yok bolup kalsa, anda belki uğurdatkan adamın günahlarını alıp berip koyat. Oşon menen uğuru tozukka ketip bolat. Oşo belgilүү möhnötkө uğurdalgan nersenin ölçömüne jaraşa adilеттүүлүк менен möhnöt берип туруп тозукка киргизип, анан тозук möhnöt бүткөндөн кийин печат басып маңдайына, анан бейишке буйрук кылат анан. Ошо коррупсионер. Мынау коррупсионерлерде этте өтө жаманда, bu mına korrupsiyonlar memleketlik mülk diye atpayı. Memleketlik mülk eldi mülkü de. Mına 7 milyon yer var bolsa 7 milyon adamdın beşinete mülkün cep koyuştu da bular. 7 milyon bir adamdan kurtuluş kança yıldardır talak kılat alacaktı. 7 milyon adamın akının kanıtıp kutulat. Bu degen çeksiz möhnötkö jakыныраак bolat bular.
чексиз мөөнөткө. Жана биздин кыргыз мыйзам азыр мамлекеттин мыйзамы. Себеби азыр ушул жерден бир дагы бир сырды айтып коеюн. Эмне үчүн Алла Таала бирөөнүн акын жегендерди geçirбейт? Себеби Алла Тааланын geçirишке укугу жок. Эгер geçiriп бере турган болсо, анан буякта адамдар, "Я Алла, меникини уурдап алса, эмне үчүн geçiriп бердиңби?" деп дейт. Анда Алланын Аллалык кудуретине доо кетип калат. Ошон үчүн Алла Таала geçirбейт мындайды. Качан ошол же анын сабабын уурдаткан адамга алып бериш керек, же уурдаткан адамдын күнөөлөрүн уурдаган адамга алып бериш керек. Ошондой кылып адилеттүүлүк менен сот процессинде өкүм чыгарылат да. Сиз жанагы маектин башын айтпадыңызбы? Шайтан Кудайга келип 3 өтүнүш жасаган депчи. Бул жана өлбөстүк, анан кан тамыры менен адамдын кан тамыры менен жүрүү, ошондой эле адамдарды азгырууга уруксат бер деп ошол 3 өтүнүч менен кайрылды, Кудай уруксат берди депчи. Ушул тууралуу кененирээк токтоло кетсеңиз. Бул жерде Алла Таала шайтанды тозокко бирок эле өкүм кылып таштады да. Бирок шайтан өтө көп убакыт ааламдын жаратылышына кызмат кылган Аллага. Акырында келип текеберлиги үчүн адамдын астына сажда кыл дегенде, мен оттон жаралганмын, аттын нурунан жаралганмын, бул топурактан жаралган, мен буга топурактан жаралганга сажда кылбайм, бул көп күнөөлөрдү кылат, сенин айтканыңа кирбейт деп адамдын астына сажда кылбай койгондугу үчүн тозок өкүм болду да. Анан айласыздан анан шайтан эми болор иш болду. Мен 3 өтүнүчүм аткар дейт. Ошо өлбөстүк дедиң биринчи. Бул өлбөстүк кыяматка айынга чейин өлбөйүн дейт. Ушуга уруксат бер дейт. Макул дейт. Андан кийин экинчиси адамдын кан тамыры менен жүрөйүн дейт. Макул дейт. Анан азгыртынып дайым өзүңү сага сенин жолуңа жүрбөгөн адамдарды, сени эсине албаган адамдарды азгырууга уруксат бер дейт. Макул дейт. Эгер макул дебесе, Алла Таала шайтандын кызматын эсепке албай койгон болуп калат да. Ошо кызматынын урматына ушул үчөөнө макулдук болот. Шайтандын макул немеси болсо, ниети, максаты болсо, уруксат алды адамды азгырууга. Ошо адам атадан баштап кыямат кайынга чейинки бүткүл инсандардын бардыгын азгырып отурат бул. Канчалык көп инсанды азгырса, шайтандын максаты, шайтандын үмүтү мындай болгон. Бул Алла Тааланын берген илхамы аркылуу, мен аркылуу ачылган бул жаңылык. Табышмактын чечмелениши, шайтандын табышмагынын чечмелениши болуп эсептелет. Бул эч ким ушуларга бүгүнкү күнгө чейин муну чечмелеп айтылган эмес дүйнөсүндө, мусулмандардын ичинде. Бул мага таандык болду Алланын илхамы боюнча. Шайтандын үмүтү бекеринен немени берген эмес, суроону. Анын максаты канчалык адамдарды азгырган адамдардын деласын көбөйтсөм, анан мына мен айтпадым беле. Адамдар сени жолуңа чыгып кетет, сени тааныбай коет, күнөө иштерди кылат деп айтсам, ошон үчүн мен буга адамга сажда кылбай койсом, сен мени тозокко өкүм кылдың эле. Мынанча дела. Менин айтканым туура чыкты. Эми мени бейишке киргиз деген дагы бир чыкпайм. Талапты коюш үчүн үмүт менен алдын ала ушу 3 немени
өтініш кылганда Алла Таала жоомат болгондуктан, бардыгын билип тургандыктан макул болуп койгон. Ушул. Анда буюрса кийинки чыгарылышта кайсыл тема боюнча сөз кылабыз? Кийинки чыгарылышта мейли ушуну мына акылдын пайда болуш механизми боюнча айтып берейин мейли. Анан дагы бир нерсени кошоюн. Жакшы туруңуз анда. Ооба. Акылдын пайда болушу бул кыска болгону менен өтө абстрактуу нерсе да.